Тилекке каршы бүгүнкү күндө ислам дини десе көпчүлүк инсандар баягы араб мамлекетин түшүнөт да. Араб өлкөсүн же араб инсандарды көрсө эле ошону ислам дини деп түшүнүп калгандар бар. Ооба биздин баягы Кур'ан, хадис бул арабча болгону менен дин бул эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда дин мамиле деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде айтат: бири-бириңерге ичтарды кылбагыла, бири-бириңерди алдап, өз ара бааны көтөрүп, соодалашпагыла. Ич ара бири-бириңерди жек көрүүдөн сактангыла. Бири-бириңерге таарынып, терс карап кетпегиле. Бири-бириңердин соодаңарды бузбагыла. О Алланын пенделери, бир боор болуп ынтымакта жашагыла. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Чыныгы мусулман боордошуна зулумдук кылбайт жана кордобойт. Зарыл учурда аны эч качан таштабайт. Мындай карасаңыз, ар бир сөзүндө мамиле жатат. Ар бир сөзүндө инсандын көңүлү жатат. Ар бир сөзүндө инсан менен инсандын ортосундагы байланыш, мамиле. Демек, биздин ар бир кадамыбыз, сүйлөгөн сөзүбүз, соода сатыгыбыз, жашообуз, үй бүлөбүз мына ушул ислам дини менен өткөн болсо, биз бактылуубуз.